Жыл жаңырары менен 2 айга жетпеген аралыкта Талас облусунда үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 26 арыз билдирүү келип түшкөн. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына таянсак, акыркы учурларда үй бүлөлүк зордук зомбулук көбөйүп, Талас шаарында көбүрөөк катталууда. Быйылкы жылдын 2023 жылдын 1 айында ошол облус аймагында жалпысынан 26 арыз билдирүү түшкөн. Анын дээрлик көпчүлүгү Талас шаарында катталган 19 түзгөн. Бүгүнкү күндө ошо Кыргыз Республикасынын 27 апрель 2017 жылдагы ошо үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамдарынын талаптарын аткаруу максатында Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги жерлерде субъекттер менен жолугуп, жеринде биргелешкен иш-чараларды жүргүзүү боюнча жолугушуулар уюштурулуп жүргүзүлүп жатат. Зордук зомбулуктун алдын алуу максатында жыл бою иш-чаралар тийиштүү мекеме уюмдун кызматкерлери тарабынан үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Тилекке каршы ага карабастан мындай учурлар көп катталууда. Талас облусунда үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандардын 95%-ын аялдар түзөт. Бирок алардын баары бул көйгөйдү ачыкка чыгаруудан тартынышат. Жыйынтыгында зомбулук көрсөткөн жарандар жазасыз калууда. Эң кейиштүүсү мындай көрүнүштүн аягы адам өмүрүн алган кооптуу учурлар менен коштолууда. Тилекке каршы зордук зомбулуктун түрлөрү көбөйүүдө да коом арасында. Буга эмне себеп болууда? Буга биздин ушул жумушсуздук, экономикалык жетишпестик себеп болууда. Анын үстүндө Талас шаары бул облустагы жападан жалгыз шаар болгондуктан ички миграциянын мекени болуп саналат. Бардык райондордон, айылдардан, башка облустардан ошо турмуштун оор кырдаалына кабылган толук эмес үй бүлөлөр бул жерге көчүп келип, баш баанек таап, күнүмдүк турмуш өткөрөт. Талас шаардык мэриясынын жыйындар залында зордук зомбулуктун алдын алуу үчүн 2023 жылга карата иш-чараларды белгилеген жыйын өткөрүлдү. Жыйында мекеме уюмдун кызматкерлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле зомбулук жасаган адамдардын жүрүм-турумун өзгөртүү программасы тууралуу кенен маалымат берилди. Зордук зомбулукка кабылган адамдарга кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу болуп эсептелет. Тилекке каршы буга чейин ал программа Талас шаарында эле болгон. Анан азыр жерлерде бүт райондордо ошо программаны ишке ашыруу максатында дагы жолугушуп отурабыз. Ошол оңдоп түзөө программага эгерде каалоочулар болсо келип катышса болот. Өзүнүн жүрүм-турумун оңдойм деген, бирок милдеттүү түрдө бул жанагы экинчи ирет коргоо ордерин алгандар сөзсүз түрдө келип катышыш керек. Айта кетсек, акыркы учурларда адистер зомбулуктун кесепетинен балдар психологиялык жактан жабыр тартып, эң кейиштүүсү аялдар өз жанын кыюуга чейин барып жатканын айтышат. Жаркынай Тургунбекова, Бекжан Жумабек уулу, Талас облусу.